Ага деле келет азыр тажик жигитим. Не дейсиң? Тажик жигитим келет? Ооба. Сениңки жалап кеткениби? Ооба. Кысталак. Калбай деле калса керек силердики. Жалай бер. Кандай кетиш керек да кыздарды. Алар чын келип машинасына ойнотуп, кино которат. Анан деп кой. Не болуптур? Ал ар бир адамда бар. Ар бир адамда. Кыргыздардын бүт сёкасын тажиктерге берип койду го. Кыргыздардын баары тажиктерге эле болуп койду. Арман кылам да менчи. Сен мусулман адамсың да, а дүйнөгө барасың чоңгуз сенчи. Ошондо азабын көрөсүң да чоңгуз. Просто жалко адамга кыргыздын кыздарычы. Просто билинбейт сенчи. Сен убакыт билбейт деп жүрөсүң. Сени кийинки будущеңди ойлосоң сенчи, кыргыз адамга баары турмушка чыгасың. Тажиктер тигип туруп кетип калат убагындачы. Просто сен будущеңди ойлосоң, Сен туура түшүн. Бул жерде кыргыздар менен жүрсөң, кыргыз балдары мынтип айтат. Мен ана кызды мындай кылдым, энеке мындай давай мына номерин ал, сен дагы кыл деп кыргыздын балдары бири-бирине айтат да. Ошон үчүн кийин Кыргызстанга барганыңда мындай достуктун Россияда деп айтат. Ошон үчүн тажиктер менен жүрсөң, алар айтпайт бири-бирине. Эгер ошол кадар айтсаң, сен Кыргызстанга нормальный бара бересиң да Кыргызстанга. Балдар менен жүрдү. Сен билесиңби? Кыргыз жүрдү деген майли. Сен Кыргызстанга барганда билесиң, бул тажик, азерлер менен жүргөндө ким болот? Эркекче айтчы. Кайсы балар коркпойт? Сенин бардыгы эле билип атпайбы? Бардыгы мисалы үчүн бул эмнеде кыргыздардын полный кыргыз билет мисалы үчүн. Ким кандай жүргөнүн красавица мен эркекче 100% билем да. Бир кыргызды 8 тажик коюп эртең талтаңдап баса албай жүргөндөн бери билем менчи. Мен анан тажик анда ал кызды сүйбөйт да, эгер сүйгөндө. Сүйбөйт. Силерге жалко просто, блядь, силердин эмес. Просто народ оскорблять этип атсыңар да, просто жалко болуп кетет да, эне тажиктин эле бардыгы эле билсе, просто жалко да. Ам жерге кирсин. Алар свет, аларчы немени, алар бири-бири менен кызганат да. Эркекче айтчы, токтосоң. Силердикин жалай эркекчесин айтчы. Ошону бир реально айтып берчи мага. Мен ыраазы болуп калайын эркекче да. Просто ушунча сүйлөшүп калдык. Жалай сүйлөшүн эркекче. Силер башкасыңар, башкача да кыргыз, алар башкача да. Жок, токтосоң, просто мага сенден суранып ушунча, как дос катары сүйлөшүп атабыз экөөбүз да, мына эркекче. Силердикин жалай эркекчесин айтчы мага. Реально айтчы, сеникин жалаганбы? Кыргыздардыкынбы? Ооба. Кайф аласыңар ушундан? Эркекче айтчы, кайф береби? Силер айттыңбы, силер башка, алардыкы вообще башкача да. Силер алар менен отношения кылсаң, балдарын билбейсиңер да. Эркекче, мына чынын айтсаң, эмне отосоңбу жагандай? Реально айтсоңбу? Реально айтчы. Жалай ошонусун айтчы. Реальносын айтчы. Ошо экөө тең. Экөө тең? Дагы чоң, немеси дагы чоң деп ба? Гинеңерге жете түшөт. Не кыласың? Просто алаң болуп кетесиң, эмне кыласың дейсиң де. Ошол үчүн кыргыздын балдары кичине кыздарды уважать эткиле да. Уважать эткиле, силерди уважать этип, мындан чакырса келбесиңер, Кыргыздын балдарынан көңүл калган биздин. Көңүлүң калган? Кыргыздын балдары алып дагы, кичине бир нерсе коет дагы, жатал дейт. Бул ошол дейм. Жаталы? Сразу эле балдар ошо да, кыз эмес, бул жерде кыз жок го, просто баары жоон эле. Тажиктер сразу чыкпайбы? Тажиктер сразу